Саламатсыңар балдар, Кутман күнүңөр менен силерге барыңарга чың ден соолук, узак өмүр. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Адабият боюнча гимназиялык компонент сабагы. Бүгүн аяк оона айынын 19-у күнгө шемби. Сабактын темасы Курманбек эпосы. Значит, тема урока — это эпос Курманбек. Сабактын максаты. Цель урока. Курманбек эпосы жөнүндө маалымат алабыз. Бул биринчи. Получим информацию о эпоса Курманбек. Экинчи. Байланыштуу кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем разговорную речь и словарный запас. Үчүнчү. Эл жерди сүйүүгө, коргоого тарбияланабыз. Учимся любить и защищать родину. Эмесе кайталайбыз балдар. Өтүлгөн теманы кайталоо жана эске салуу. Эстегиле балдар. Эмесе биринчи элдик чыгармалар деп кандай чыгармаларды айтабыз? Какие произведения называются народными произведениями? Экинчи элдик чыгармалардын кандай түрлөрү бар балдар? Сколько видов имеют народные произведения? Үчүнчү, лирикалык чыгармаларга кандай чыгармалар кирет? Какие произведения называются лирическими произведениями? Эстегиле балдар. Кийинки дидактикалык чыгармалар деп кандай чыгармаларды айтабыз? Какие произведения называются дидактическими произведениями балдар? Акыркысы эпикалык чыгармаларды атап бергиле. Назовите эпические произведения. Биз бир аз кайталадык силер менен. Эмесе жаңы тема Курманбек эпосы. Балдар, эпос эпикалык чыгармаларга кирет. Эпикалык чыгармалар булар эпостар, дастандар, уламыштар. Мына ушуларды биз эпостар деп айтат экенбиз да. Эпостардын ичинде Курманбек эпосы бул баатырдык эпоска кирет экен. Эмесе карагыла балдар. Чогуу окуйбуз, жакшылап туруп окугула менен кошо тексти биз силер менен которобуз. Ошон үчүн жакшылап туруп көңүл бургула. Эмесе баштайбыз. Курманбек эпос. Бул дастан. Баатырдык эпос. Элдик чыгарма. Чыгармада негизги каарман Курманбек. Ал элин, жерин коргогон баатыр. Курманбек кыргыз калмактардын согушунда эли үчүн курман болгон. Курман — это слово погиб дегенди билдирет. Курманбектин атасы Тейитбек. Ал уруунун башчысы, өзүмчүл, өз элине жакшылыгы жок. Тейитбек Дүдүн хан менен мамилеси келишкен эмес. Ошондуктан Курманбектин атасы Тейитбек баласынын Дүдүн хандын кызы Айганышка үйлөнгөнүнө каршы болот. Курманбек Айганышты сүйгөн. Ал атасынын каршы болгонуна карабастан үйлөнгөн. Ошондон баштап атасы Курманбекке нааразы болуп жүрөт. Кыргыздарга калмактар кол салат. Кыргыз-калмак согушу башталат. Курманбек атасы Тейитбектен согушка мине турган Телтору атын сурайт. Атасы атты берген жок. Курманбек
элин жерин коргоого согушка жөнөдү. Калмактар менен болгон согушта Курманбектин минген атынын бели сынат. Калмактар Курманбекти жарадар кылып, талаага таштап кетишет. Курманбек өлөт. Ошол күнү Курманбектин аккан досу Курманбектен кабар алмакка Кашкардан келе жаткан. Ал өлүм алдында жаткан Курманбектин үстүнөн чыгат. Аккан досу Курманбекти ак кепенге ороп жерге берет. Курманбектеги окуя болгон чындыктан улам айтылып, дастанга айланып кеткен. Анын сөөгү коюлган жер Жалал-Абад областында Сузак районунда. Азыр анын эстелиги областтын кире-бериш жерине орнотулган. Эмесе балдар, биз силер менен кыргызча окудук. Азыр болсо бир аз орусча, айрым кичине кыскача орусча айтып бергенге аракет кылайын. Эмесе в эпосе Курманбек главный герой деп айтсак болот. Он защитник своего народа. Его отец Тыйпек нехороший человек, плохой человек, потому что он не думает о своем народе и даже не любит родного сына Курманбека. Когда напали калмаки, Курманбек спросил у отца его боевого коня Тельтуро. Называется этот конь Тельтуро. Он не дал. На войне Курманбека ранили, потому что его конь был не для войны. Он умер. В это время его друг Аккан шел из города Кашкара навестить своего друга и увидел Курманбека. Аккан похоронил друга. Андан кейін эпос балдар основаны на реальных событиях. Временами эта история стала произведением. Сейчас при входе в область Джалал-Абад стоит памятник Курманбека. Эмесе есть сказители эпоса Курманбека балдар. Это Эльмирбек Иманалиев, его сейчас нету балдар, и потом Гульзада Рыскулова. Эми үйгө тапшырма. Теперь домашнее задание. Итак, биринчи тексти окуйбуз, конспект дептерге жазабыз, которобуз. И понимаем, как текст окуйбуз. Читаем текст, пишем конспект в тетради и андан кийин которобуз, переводим. Экинчи, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазабыз жана которобуз. Если есть новые слова для вас, это пишем в словаре. И, конечно, которосыңар переводим. Итак, все, балдар, вам, наверное, понятно, да, уже? И теперь до свидания, давай там бы. До свидания. До следующий урок. Всем успех, игілік барыңарға.